65 жаштагы Бактияр Исманалиев өмүрүнүн 20 жылын мына ушул кепеде жалгыз өткөргөн. Ноокат шаарында жайгашкан бул жайга айына 500 сомдон төлөп ижарада турат. Аксакал үй бүлө куруп, бала күткөн эмес. Ал жашаган үйүнө эле көзгө орнотуп, жашоочулардын чачын алып, ошол акчага тирилигин өткөрүп келүүдө. 500 сом айына берем ошол айылга. Ошого мына бир жылдан өтүп кетип бере албадым. Өзүмөн жетпей, эптеп анан суу өтүп ооруп чөп кетти да. Осалбай калдым да акыры. Мээде 18 жашым 66 жашка чыкты да. Карыган экенбиз, жаштык жок. Şu 20 жылдан жерде чыгып кирип иштеп жүрөм да. Тапканымды секейин өзүмө жеп. Каарманыбыз мамлекеттик кызматтарды пайдаланып эч кандай көмөк ала албайт. Анткени өздүгүн тастыктай турган бир дагы документи жок. Ал 27 жыл мурун катуу сел келип, бардык нерсесинен айрылганын айтууда. Документ алууга бир канча жолу кызыктар болгон менен каражаттын жоктугу ага тоскоолдук кылган. Биринчи ошол 20 жылдан мурун барып жүргөм да. Болуптур, жок. Болду. Анан кийин койчу. Şu жашка чыгып калдым эми. 65-66 чыгып калдым. Шумалга жашап келдим эми. Биягы неме кылам? Эмне үчүн да? Советтик армияга кызмат кылып келдим 2 жыл. Кавказда болдум. Мисалы үчүн да жаштык маалда жакшы эле жашадык менде. Баягы тагдыр экен, сел алып кетип, документтер жоголуп, эч биреге жарабай калдым да. Анан жүрө бердим. Көчөгө чыгып бирөөгө айта албайм. Сыр бербей эле жүрдүм да. Бул киши аркында сөз чыгат. Акыркы учурларда Бактияр Исманалиев ден соолугунан ажырай баштаган. Жарандык паспорту жоктугунан аны ооруканага да кабыл алышкан эмес. Мындан улам буга чейин ага жардам берип жүргөн Авазбек Абдимаматов баш болуп, Ноокат районунун жогорку элдик көзөмөлдүн кызматкерлери ооруканага сүйлөшүп жаткызышкан. Ошондой эле документине да көмөк көрсөтөрүн убадалашты. Анан келип акыйкатты ооруп калган экен эле, больницага алып барып, больницадан чыгарып койгон себебинен буну ээрчитип бардым паспорттолго. Алып барсам, аердегилер арыз жок экен, биз буну карабайбыз деп койду да. Бирок күбөлүк немелерди апарып бергенбиз, ошону карап туруп эле арыз жазып кеткиле дегени кечээ жакын эле арыз жазып келди да, бул неме боюнча, документ боюнча. Жергиликтүү бийликтен кабары барбы ушул боюнча? Жергиликтүү бийликтен ооба бул боюнча кабар бар эле. Бул жактан соцфонддун начальниги келген, немеден келип кетишкен. Даже акимда бул маалымат болуш керек бул тема боюнчачы. Айыл өкмөттөн кабар бар бул боюнча. Бардын эле кабар бар өзүчү. Просто эле көңүл боштук кылыштыбы, кандай кылыштыбы билбейм. Ушундай болуп жүрөт да, бул байке өзү кыйналыпчы. Мунун бөйрөктөрүнө суу өткөн. Тамак аз болгон. Жаткан жери бул жерде болсо мен өзүм деле үйдө ишейм. Бул жаткан жерин көрүп алып азыр мен бул 21 кылымда мага карасаң. Бул 66 жашта болсо, пенсия курак болсо, пенсия албаса, биз деле жашап жүрөбүз. Бирок бул башкачараак деп неме кылган таштап атышкан жүрөк чыдабайт. Ошон үчүн биз жардам берип, азыр ушуну ордуна калыбына келтирели деген үмүттөбүз. Бактияр Исманалиев үйлүү болуп, чачтараштуулук өнөрүн улантып, кайрымдуулук иштерин жасасам деп кыялданат. Эгер сиздерди каарманыбыздын оор тагдыры кайдыгер калтырбаса, материалдык көмөк көрсөтөм десеңиз, экранда көрсөтүлгөн номерге байланышып, жардам колун сунсаңыздар болот. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ноокат шаары.